Жакшы, как раз туура туш келиптирсиз биздин курска. Дагы ким эмнени үйрөнгүсү келет? Кандай максатта окуп жатасыздар? Гүлзира эже? Саламатсыздарбы? Бермет эже, окуп жатасыз? Саламатсыздарбы? Мен Ишмамбетова Жылдыз Шабековна, чынында абдан кызыктуу суроо болду. Ар кандай ошол платформалар менен иштөөдө эми жол болсун үйрөнүү сабакта тереңирээк баягы түшүндүрүп берүүдө ушул платформаларды үйрөнүп колдонуу. Бир эки эле платформаны билбесек дагы көбүрөөк Жакшы. үйрөнсөк деген ниеттебиз. Туура, эжеке. Не деркен? Бермет эже? Дагы ким кандай максатта окуп жатат? Келиңиздер да бир эки эжени угалы, андан кийин. Саламатсыздарбы? Мен Гүлзира Ташболотова. Быйыл жаңы эле мугалим болуп кирген болчумун мектепке. Негизи азыркы учурда заман талабына ылайык компьютерлер менен сабак өтүү. Мен ошол мисалы үчүн PowerPoint программасын жакшы өздөштүрүп алып, мындай жакшы сабактарды түзүп барып балдар менен иштешким келет да. Жакшы. Ушул максатта бул курска жазылган болчумун. Туура, эжеке Гүлзира эже. Азыр ушу компьютерлик курстар, медиа сабаттуулук замандын талабы болуп жатат, баарыңыздар билгендей эле. Илгерки методдордун баары артта калды, эскирди дегендей. Азыр эч ким китеп окубай калды. Ошо китептеги өзүбүздүн башыбыздагы маалыматтарды ушу медиа түрүндө, мисалы, медиа форматта окуучуларга жеткирсек, окуучуларга кызыктуу болот, алар сабакка кызыгуу менен катышат. Ошондой эле азыр ар бир документ, ар бир кылган ишибиз, кылган өзүбүздүн коомго пайда алып келүүчү нерселерибиздин баардыгы ушу телефон, компьютер аркылуу болуп калды, баарыбыз эле билебиз. Кийинки мен бул курстун максатын, эмне үчүн бул курсту баштадым, мунун максаттарын сиздерге жеткирип берейин. Мугалимдерде заман талабына шайкеш келген көндүмдөрдү калыптандыруу. Көндүм деген бул орусча айтканда навыки да. Современные навыки, заманбап көндүмдөрдү сиздерге калыптандыруу. Компьютер менен кантип туура иштеш керек, кантип соц тармактарда туура туруш керек. Ошондой эле өзүңүздөрдүн билимиңиздерди, алган ушуга чейинки тажрыйбаларыңыздарды заман талабына ылайык кылып, балдар менен кантип туура бөлүшсө болот. Мына ушуну максат кылдым. Ошондой эле кийинки максатым билим берүүдө технологияларды, интернет ресурстарын пайдалануу жана туура колдонууну үйрөтүү болуп эсептелет. Албетте, билим берүүдө ар бир интернет ресурстары өтө көп да. Кайсыл жактан туура маалыматтарды алып, билим берүү тармагындачы, кайсы жерден видеолорду көчүрүп алсак болот, кайсы жерден PDF форматтагы документтерди көчүрүп алсак болот. Аларды кайра кантип окуучуларга туура жеткирип, окуучулардын кызыгуусун арттырып, аларга кантип ошо туура заманбап билим берсек болот деген түйшөлткөн суроолорду ушу сиздер менен бирге чечүүнү максат койдум да. Ошондой эле кийинки максатым бул мугалимдердин сабакка даярданууда убактыларын үнөмдөө дейт. Албетте, мурда сабакка даярданганда ар бир мугалим план жазат. Азыр деле жазышат, бирок азыр кичине презентация жасап, кандайдыр бир видео сабактарды даярдоо менен бир аз сабактарыңыздарды, убактыларыңыздарды үнөмдөп алсаңыздар болот сабакка даярдануудачы. Мисалы, мурда лекция жазганда 2-3 барак лекция жазып түнү менен уктабай, ошондой эле тесттерди, тест түзүүдө ар бир окуучунун тесттин текшерип чыгып, алардын канча убактыңыздар кетет, аларга кандай десем, көрсөтмө урал жасоодо, ватманга сүрөт тартып, эмелерди, кагаздарды распечатка кылып, ватманга сүрөт тартып, сүрөттөрдү чыгарып, убара болуп, же болбосо кээ бир мектептерде принтер жок, райондорго чейин барып, тиги шаарга чейин барып, атайын
ошондой сабакка керектүү нерселерди чыгарып распечатка кылганга эле канча убактыңыздар кетет, сүрөт тарткан ошолордун баары, ошол убактыңыздарга, ошолорго кеткен убактыңыздарды үнөмдөп интернет аркылуу, телефон аркылуу оңой балдарга жеткирүүнү максат кылдым. Ошондой эле акыркы максатым бул мугалимдердин материалдык чыгымдарын азайтуу жана кошумча киреше булактарын ачууга көмөктөшүү. Бул кандай? Албетте азыркы эле айткандай материалдык чыгым, мисалы бир нерсени распечатка кылып, балдарга таратууда сиздердин кагаз кетет, биринчи эле кагаз. Ал кагазды сатып алышыңыздар керек. Фломастер кетет, фломастердин краскасы канча кетет. Распечатка кылсаңыз деле ар бир копияга 5 сомдон 4 сомдон чыгарып, же болбосо мектебиңиздерде кээ бир мектептерде очередь болуп калат, ага да убакыт кетет, принтер очередь болуп калса. Кээ бирөөнүн өзүнүкү болгон күндө деле чыгым кетет да, краскага чыгым кетет. Ошондой эле экологияга, жаратылышка да бир аз зыяныбыз тиет. Кечке эле кагаздарды кээ бирөө ката чыгарып деле жөн гана зыян келтире берет да. Ошон үчүн ушу мугалимдердин материалдык чыгымдарын өзүңүздөрдүн капчыктарыңызга дагы, бул курсту окуп алсаңыз капчыктарыңызга дагы мындай пайдасын алып келет да. Ошондой эле кошумча киреше булактарын ачууга көмөктөшүү деп жатам. Бул кандай? Бул азыр мен буга чейин өзүмдүн окуямды айтып берейин, өзүмдүн бул жолго кантип келдим, эмне үчүн бул курсту баштап атам. Себеп дегенде мен буга чейин былтыр мен мугалимдер үчүн видео сабак презентация деп баракча ачып койгом Инстаграмда. Инстаграм, Телеграм каналдардачы. Анан ошол баракчадан көпчүлүк мугалимдер презентация жасаганды билишпейт экен. Сабактарга, ачык сабактарга азыр конкурстар көп болуп атат, мыкты мугалим, мыкты тарбиячы деген сыяктуу конкурстар. Анан эми жөнөкөй сабак эмес, именно ошо конкурстарга мага көбүнчө талаптар түшкөн да. Ошондо мага ачык сабак жасап берчи, мен мыкты мугалим конкурсуна катышып аттым эле, же болбосо мен ушундай мыкты иш чара алып барып аттым эле, ошого мага презентация жасап берчи, видео жасап берчи деген мугалимдер өтө көп кайрылды. Мен алардан бир сабакка, калп айтпасам 300 сомдон кем эмес акчага, бир сабакка 300 сомдон кем эмес акчага презентация жасап берчимин. Башында 200 сомдон кылып жаттым, анан өзүмдүн да убактымды карап көрсөм, 200 сомдон кылган бул мага туура келбей калат экен го, 300 сомдон кылып көрөйүнчү деп 300 сомдон презентация жасап берип жаттым мугалимдерге. Анан ойлоп көрсөм, ошол мугалим ал деле бизге окшош карапайым, баарыбыз эле же бир компаниянын директору болбосо, же бир бизнес кумуш бизнестин ээси болбосо, ал деле биздей эле айлык алат. Анан бул мугалим мисалы бир сабакка 300 сом коротуп презентация жасаттырып атса, башка көпчүлүк мугалимдер кантет деген ой келди да. Анан ошол ойдон улам мен бул презентация жасап иштеп жүрө бергенде бул пайда мага эле, менин эле капчыгыма пайда экен дедим дагы. Андан көрө ушул мугалимдерге презентация жасаганды үйрөтөйүн деп мен курс баштагам. Анан ал жактан көпчүлүк мугалимдерди окуттум. Көпчүлүк эмес, эми көп мугалимдерди окуттум. Көбү ыраазы болушту, ушу презентация жасаганды өзүбүз эле үйрөнүп алган жакшы экен, өзүбүздүн капчыгыбызга да ыңгайлуу экен деп. Анан кошумча киреше булактары деп атам. Кошумча киреше булактары ушу мага окшоп убактысы жок мугалимдер үчүн сиздер дагы буйрутма алып өзүңүздөр презентация жасап берсеңиздер болот. Же болбосо өзүңүздөр жасаган презентацияларды кандайдыр бир суммага сатсаңыздар болот. Башка сиздердин кесиптештериңиздерге, же сиз азыр сиздер сыяктуу презентация жасаганды же видео жасаганды билбеген мугалимдерге өзүңүздөрдөн жасап алган даяр материалыңыздарды сунуштасаңыздар болот да. Бул дагы сиздердин кошумча киреше булактарыңыз болуп эсептелип калат. Ошол бүгүнкү курсумдун максаты мына ушундай: сиздерди ашыкча чыгым кылбастан окуучуларга кызыктуу сабак өтүү, ошондой эле убактыларыңыздарды, материалдык чыгымдарыңыздарды азайтуу болуп эсептелет. Эми мен бүгүнкү курсумдун жалпы программасы менен тааныштырып өтсөм, биринчи эле биз сиздер менен Canva программасы, сиздер көрүп жаткан презентация бул Canva программасы аркылуу жасалган.
Canva тиркемеси сиздер телефондон дагы, ноутбуктон да көчүрүп аласыздар. Canva программасы аркылуу презентация, грамота, диплом, баннер, плакаттарды, ошондой эле мектепте класстык бурчтар деп коет го. Ошолорду да өзүңүздөр жасап алсаңыздар болот. Дизайнын өзүңүздөр каалагандай кылып жасап, аны мисалы басып чыгарууга арзаныраак түшөт да. Ошондой эле көрсөтмө уралдардын дизайнын жасаганды үйрөнөсүздөр. Экинчи, Microsoft Office'тин программалары. Баарыбызга эле тааныш, буга чейин Word, Excel, PowerPoint ушул программаларды базалык түрдө үйрөнө аласыздар. Мисалы, Word'тон көпчүлүк мугалимдер таблица койгонду билишпейт. Алардын шрифттерди кантип өзгөртүш керек, кантип четке чыгарбай жазыш керек, кантип печать кылыш керек, кантип сакташ керек, кайра WhatsApp аркылуу кантип жибериш керек, мына ушундай майда нерселерди эле көпчүлүк мугалимдерге кыйынчылыкты жараткандыгы үчүн буларды дагы мен программама кошуп койдум. Ошондой эле интерактивдүү оюндардын сайттары жана тиркемелер. Мен бул жакта 3 гана программаны кошуп койдум. Негизи мен 10-15 тиркемени сиздерге жөнөтөмүн. Бул жакта WordWall. Бул WordWall деген ичинде анаграмм, колесо сыяктуу сонун оюндар бар. 4 сүрөт, 1 сөз оюнун үйрөтөм. Ошондой эле Kahoot программасы аркылуу балдарга тест түзүү. Мисалы, Kahoot'тан сиздер тест түзөсүздөр. Балдарга ссылкасын жөнөтсөңүздөр, балдар сиздерге тест аркылуу тезирээк жообун жөнөтсө сиздерге так болот да. Бул оңой тест түзүүнүн жолу. Ошондой эле Joyteka деген сайт бар. Бул дагы интерактивдүү оюндардын сайты. Мында да абдан балдар үчүн кызыктуу тесттерди түзсөңүздөр болот. Дагы мен сиздерге мындан ары ошо сабактардын убактысы келгенде кенен түшүндүрүп берем. Ошондой эле телефон жана мугалим. Көпчүлүк мугалимдер телефондогу программаларды окуу учурунда кантип колдонуш керек, ошону билишпейт. Ушуну үйрөтүү максатында Google Meet менен кантип иштеш керек, телефондогу лайфхактар, Google Фото, YouTube, Pinterest, Google, ошондой эле сиздерди соц баракчалар менен иштөөнү үйрөтөмүн. Соц баракчаларда көпчүлүк мугалимдер Facebook'та, Instagram'да отурушат. Ошол Facebook, Instagram'да жөн гана отура бербестен, өзүңүздөрдүн коомго кылып жаткан мээнеттериңиздерди чагылдырып, мисалы, жакшы чакырыктар болсо, ата-энелер үчүн болсо, туура жакшы ата-энелерге сунуштарыңыздар болсо, кантип жеткириш керек, өзүңүздөр кандай иштерди кылып жатасыздар, ошолорду социалдык баракчаларда туура чагылдырууну үйрөнө аласыздар. Сиздерге сабак түшүнүктүү эле болуп жатабы? Туура жакшы эле болуп жатабы? Жооп берип койсоңуздар. Ооба, жакшы эле. Жакшы түшүндүм. Чоң рахмат. Эми биз сиздер менен бүгүн биз Canva программасын үйрөнөбүз. Canva программасын. Бул жакта турат. Canva программасын үйрөнөбүз. Аны үчүн сиздер баарыңыздарда Google аккаунт болуш керек. Google аккаунт. Эжекелер, барыңыздарда Google аккаунт барбы? Ооба, бар. Чейин айткан, Google аккаунтуңуздардын логин паролун тактап туруңуздар деп. Ооба, бар. Google аккаунтуңуздардын логин паролу албетте бул Canva программасынын биринчи ачкычтардан болуп эсептелет. Бул Canva программасына кириш үчүн өзүңүздөрдүн Google аккаунтуңуздардын логин жана паролун билишиңиздер керек. Аны үчүн азыр
Google'дун өзүнө киребиз. Мынакей мен Google'га кирдим. Бул жакта менин аккаунтум турат. Сиздерге көрүнүп жатса керек э? Мынакей менин аккаунтум. Бул менин Google аккаунтум. Ушул аркылуу мен киремин. Бул жака Google'га жазабыз, англисче Canva деп. Кыргызча деле жазсаңыздар болот. Canva. Canva деп киребиз. Киргенде Google'дан биринчи эле сайт чыгат. Canva — набор визуальных элементов для каждого. Ушун биринчи басып алабыз. Киргенде мынакей сиздер үчүн жаңылык болот. Өзүңүздөрдүн аккаунтуңуздарды, Google аккаунтуңуздарды жана паролуңуздарды терип кирсеңиздер, мына ушундай экран ачылат сиздер үчүн. Азыр бир мүнөт эжекелер. Мына ушундай баракча ачылат. Анан бул баракчадан биз презентацияны кантип жасайбыз? Келиңиздер, жакшылап карап туруңуздар. Бул жака, бул жерде көптөгөн документтердин презентация, буклет жана башка плакат, Инстаграмга кое турчу пост, публикация, сертификат, грамота, приглашение, открытка жана башка көптөгөн керектүү нерселердин шаблондору чыгат. Алардын ичинен биз презентацияны тандайбыз. Бүгүн биз сиздер менен презентация жасаганды үйрөнөбүз. Canva программасы аркылуу презентация жасоо. Мынакей. Мен бул программанын ичинен презентацияны тандап алдым. Сиздерге оңой болуш үчүн биринчи эле бул жакта карасаңыздар. Ушул бет ачылды, презентация деп жазганда. Бул жактан сиздер өзүңүздөрдүн предметиңиздерге ылайыкташтырып тема тандайсыздар. Мисалы, тарых сабагынан мугалимсиз. Бул жерге история деп жазабыз. Орусча история. Тарых сабагынан мугалим болсоңуздар, презентация по истории. Бул жакта көптөгөн шаблондор чыгат. Көрүнүп жатабы, эжекелер, угулуп атабы? Угулуп атат, рахмат. Презентация по истории деп ачтым да, анан ачсам да деген зарегистрироваться деп чыкты го. Ушу зарегистрироваться болгондо Google аккаунтуңузду паролу менен жазасыз. Зарегистрироваться через Google паролуңузду жазасыз. Гүлназ, мен бул экранды өчүрүп туруп эле мен Google'га кире беремби? Кантип кирем? Сен укпай каламбы анда? Жок, Google'га буну өчүрбөй эле ошол сиз кирип жаткан өйдө жагын карасаңыз, плюс деген бар. Плюс. Азыр мен көрсөтүп берем, карап турсаңыз. Азыр эжеке бир мүнөт. Назатты бассаңыз эле экрандым кичирейип калат, ошондон эле кире бересиз телефон менен. Сиз телефон менен кирип атасыз, э? Ооба, телефон менен. Телефон менен кирип атасыз. Телефонду буну өчүрбөй деле чыгып кетсеңиз болот, эжеке. Ошо, мына азыр кичирейттим. Анан бу жерде плюс таппай атам, встречи. Анан найдите или введите код дегенден башка жок эч нерсе. Анда кайра Google'га кире берсеңиз болот.
Бул угула берет сизге? Хорошо. Анда мен назад кетип эле Google'да чөйрөйүнбү? Ооба, назад. Сизге угулат бирок. Кайра көрөм десеңиз, кайра кирип көрүп алсаңыз болот. Эжекелер уланта берейин, Мынакей сиз тарых сабагынан мугалим болсоңуз, презентация по истории деп издейсиздер. Эгер математик болсоңуздар, математика деп, презентация по математика деп издесеңиздер, бул жакта эми ошол сабактын өзү, теманын өзү болбосо дагы, ошого жакын сүрөттөр, картинкалар, инфографикалар, ошондой эле дизайндар чыгат да. Мисалы, азыр бирди жасап көрөлү, Бул жактан тандап алдык. Мен ушул дизайнды тандап алдым. Караңыздар. Бүгүн мен тарых сабагынан презентация жасап атам. Бул тексттерди сиздер өзгөртө аласыздар. Көрүнүп жатабы эжекелер? Текстти өзгөртүп алсаңыздар болот. Контекст деп турбайбы? Ушул жака предметиңиздин атын жазып койсоңуз болот. Тарых сабагы сиздерге белгилүү болуш үчүнчү. Кайсы класска өтүп атасыз? 9-класс. Анан кайсы теманы? Примерно Таштоору деп коелу. Таштоору. Же болбосо тема Таштоору деп жазып аласыздар. Бул оңой жолу. Тема Таштоору. Мынакей биринчи кетти. Эми Таштооруна ылайыктуу маалыматтарды киргизип баштайбыз. Биринчи эле баарыбыз эле билгендей, сабак өтөрдөн мурда, жада калса, теманы айтаардан мурда балдарга ошо жаңы темага өбөлгө түзүш керек. Балдарга кызык болуш керек да. Бүгүн кайсы теманы өтөт болду экенбиз? Эмне жөнүндө сөз болуп атат? Ушул сыяктуу балдарга жаңы темага өбөлгө түзөсүздөр. Келиңиздер, ан үчүн мен сиздерге бир жакшы нерсени үйрөтөйүн. Бул жактан бир дизайнды алып алалы. Ушинтип кийинки дизайндарды ушинтип кошуп кете бересиздер. Бул жерден алып, бул жака алып барасыздар. Муну басып, плюс дегенди басып, анан бул презентацияга плюс деген жерине койсоңуздар, кошула берет ушинтип. Жылдызча, сиз кошулдуңузбу? Мен телефон менен пока көрүп атам, интернеттин кичине эме болуп атат, аябай өтө мындай слабый болуп атат. Түшүнүктүү эле болуп атат, сабактар. Болгону эми регистрация деген аябай кечке загрузка болуп атат да. Интернетиңиз слабый болуп атат. Меники сукулуктан да айылдан чыгып атам азыр. Ошого кичине бияк өйдө кичине өйдөрөөк болуп интернетин ачып атат. Гүлнар, Таштоору деп кайсы жерге жазыш керек? Мисалы, могу жердечи мына шаблондор чыкты. Анан презентация history деп жаздым, мен англис тил мугалиммин да. Анан ошо сен плюс дегениңди эле такыр таппай атам, ошо плюсун кайсы жерде экенин. Мага здесь плюс такыр көрүнгөн жок. Каякта плюс? Сабакты көрсөңүз, сабакты көрүнөт, көргөн жок. Мен азыр компьютерден жасап жатам. Кааласаңыздар, мен анан видео сабак жасап жөнөтөм, телефондон кантип жасаш керек? Анда телефондо карап тура берейин, Азыр сабакты карап отуруп турсаңыздар. Макул, рахмат. Мынакей биринчи эле теманы, бүгүнкү сабак предметтин атын жаздык. Кааласаңыздар, теманы койбой турсаңыздар болот. Ал үчүн мен бул теманы жазып койгом. Муну кайра өчүрүш үчүн бул жакта удалить дегенди басып алабыз. Ошо теманы басабыз. Карап туруңуздар. Теманы басканда удалить деген чыкты. Өчүрүп салыш үчүн удалитти басып коесуздар. Бул белгилүү болду. Тарых сабагы 9-класс. Эми балдарга бүгүнкү сабак кандай болот, кайсы темада болот, жаңы темага өбөлгө түзүп алыш үчүн биз аларга бир кандайдыр бир табышмактарды катышыбыз керек, Ал үчүн бул жакта сүрөттөр турат. Буларды кантип өзгөртөбүз? Караңыздар, экрандын сол жагында көрүнүп жатабы? Мышка кыймылдап атат, элементы деген жерди бассаңыздар, бул жерде эмнелер бар? Бул жерде сүрөттөр, фигуралар, графикалар,
таблица, видео, көпчүлүк видеолор акылуу, ошон үчүн видео бияктан кошпой деле койсок болот. Ошондой эле диаграмма, стикерлер, рамкалар, сеткалар жана башка көптөгөн кызыктуу графикалар бар. Көрдүңүздөрбү? Элементы деген жерде. Элементы. Бул жер элементтин ичинен сиз издейсиз темабыз таш доору болуп атканга байланыштуу орусча таш доору, каменный векпи орусча изделет. Себеби Canva кыргызча издөө жок Canva'да. Орусча гана изделет. Каменный век. Мынакей мен каменный век деп жаздым. Бул жерде графикалар чыкты, сүрөттөр чыкты. Графика дегенди бассак, показать все кылабыз. Бардыгын көрсөтүү, Сиздерге көрүнүп жатабы? Могул жерде коронанын сүрөтү Pro деп турат. Pro. Ошол графиканын астында коронанын сүрөтү менен Pro бар болсо, бул акылуу, бул платный сүрөттөр. Ал эми бул жакта акысыз сүрөттөр бар. Астында эч кандай жазуусу жок. Мисалы, мен бул ташты белгилейм. Бул ташты басамын. Мынакей караңыздар. Бул таштын сүрөтү чыкты, көрдүңүздөрбү? Таштын ыңгайлуу. Үңкүр. Таштын астында эле ылайыктуу сүрөттөр чыгып атат. Үңкүрдүн сүрөтү, кескич, кыргыч, чукугуч деген жана куралдар болбоду эле. Ошолордун сүрөттөрү мынтип чыга берет. Сүрөттөрдү каяктан аласыздар, эжекелер? Көрүнүп жатат, Ооба, көрүнүп атат. Сүрөттөрдү көрдүңүздөр, бул жакта таш дооруна байланыштуу кандай гана кызыктуу сүрөттөр бар. Мына Мамонттун сүрөтү бар экен, илгерки жанагындай тарыхтагы графикалар. Бул графика. Мультиграфика деп коет да. Бул жакта ушундай форматтагы сүрөттөр чыгат. Караңыздар. Графиканы, азыр биздер графиканы гана көрдүк. Ал эми сүрөттөрдү кантип кошобуз? Фото дегенди бассак, көрдүңүздөр. Астынан таш доорундагы сүрөттөр, көптөгөн сүрөттөр чыгат. Астында коронасы барлар, булар акылуу, платный сүрөттөр. Коронасынын сүрөтү жоктор акысыз, бесплатный сүрөттөр. Бул жакта бесплатный сүрөт бар экен. Буларды коюп койсок, мынакей. Ушундай болуп сүрөттөр чыгат. Сүрөттөр кантип коюлат? Сиздер түшүндүңүздөр деп ойлойм. Ошондой эле өзүңүздөрдүн сүрөттөрүңүздөрдү кантип кошосуздар? Мисалы, өзүңүздөр телефон аркылуу бир сүрөт тарттыңыз. Телефон аркылуу бир сүрөттү презентацияга кошуш керек. Ал үчүн сиздер бул жактан загрузки дегенди басып аласыздар. Компьютердин сол четинде дизайн, элемент, текст, бренд, анан загрузки деп турат. Загрузкини басасыздар. Анан загрузить файлы. Өзүңүздүн телефонуңуздагы сүрөттү коюш үчүн загрузить файл кыласыз. Анан тандайсыз. Мисалы, мен өзүмдүн сүрөттөрүмдүн арасынан койгум келип атат азыр. Өзүмдүн сүрөтүмдү койгум келип атат дейин, Мынакей, бул жакта менин сүрөтүм жүктөлүп жатат. Менин сүрөтүм жүктөлүп жатат. Жүктөлдү. Мына мен өзүм сүрөтүмдү презентацияга кошкум келсе, мына ушинтип загрузить файлын тандап туруп, өзүмдүн сүрөтүмдү коюп алам. Көрүндүбү сиздерге? Муну өчүрүп салалы. Эми уланталы сабакта презентация жасаганда. Биринчи тарых деген теманы жаздык, классты жаздык. Эми жаңы темага өбөлгө түзүп атабыз, Ал үчүн суроо берип коелу балдарга. Бул сүрөттөр эмнени бул сүрөттөр аркылуу эмнени биле аласыңар,
Бул сүрөттөр аркылуу эмнени билдиңер? Же бул сүрөттөр эмнени чагылдырып атат? Деген сыяктуу суроо коюп койсоңор, балдарга мындай кызыктуу суроо коюп койсоңор болот. Бул шрифтти кантип чоңойтуу карап туруңуздар. Сиз бир суроо же сүйлөм жаздыңыз. Бул шрифтти чоңойтуш үчүн шрифтти басасыздар. Басып туруп, анан бурчундагы тегерекчени келгенде эки жака стрелка чыгат. Ошону тартсаңыздар, бул чоңоёт. Шрифтиңиздер чоңоюп, кайра кичирейтип койсоңуздар болот. Көрдүңүздөрбү? Анан бул жака сүрөттөрдү койгондон кийин бир аз бул капталга бул суроону койдук. Алдыда ашыкчаларды өчүрүп салсак болот. Ашыкча, мынакей жекелер карап алыңыздар. Бул ашыкча тексттер кантип өчүрөбүз? Бул текстти бассаңыздар, четине көк рамка чыгат. Өйдө жагына удалить деген чыгат. Ошо удалитти бассаңыздар, ашыкча тексттер жок болуп кетет. Мынакей. Бул балдарга өүлгү болуп атат. Балдарга мындай, бул балдар, бул сүрөттөр эмнени билдирип атат? Силердин оюңарча бүгүн кандай тема өтөбүз деген суроолорду берип, балдарды кызыктырып койсоңор болот да. Анан балдар өздөрүнүн варианттарын айтат. Бул таш экен, бул ширеңки экен, бул от экен, бул тиги экен деп айтканда туура деп туруп анан кийин жаңы теманы айта бересиздер. Мынакей. Дагы дизайнды кошуп алдык. Бул жака сабактын темасын жазабыз. Тема. Таштоору эле. Таштоору деп жазып алдык. Көрдүңүздөр, Анан урматтуу кесиптештер, таштоору боюнча өзүңүздөрдүн маалыматтарыңыздарды өтө көп жазуунун кереги жок. Балдар окуганда, балдардын көрүү окуп монтип тутумуна караганда, балдарга көбүрөөк сүрөттөрдү, видео материалдарды, ошондой эле оюн түрүндө бышыктоолорду кошкондо балдарга бүгүнкү алган сабактан ошо көрүү аркылуу көбүрөөк эс тутумуна сакталат да. Мисалы, таштоору деп дедик дагы, өтө көп маалыматтын жазыштын кереги жок. Негизги гана өзүңүз китептен карайсыз да, мисалы, китептен карайсыздар, таштоору деген эмне, таштоорунда эмне окуялар болгон, ошону жазасыздар. Бул жерде тексттер, баары тексттердин ордулары турат. Бүгүнкү сабактан эмнени ала алабыз? Же болбосо эмнени билгиңер келет деген сыяктуу суроолорду жазып, балдарды кызыктырып, өзүңөрдүн фантазияңарды кошуп, сабакты өтсөңүздөр болот. Таштоору, дагы кандай сүрөт, видео койгонду графика койгонду үйрөндүк, сүрөт койгонду үйрөндүк. Эми ушундай фигураларды койгонду үйрөтөйүн силерге. Фигураларды койгонду үйрөтөйүн. Мондай төрт бурчтук, тоголук фигураларды кантип коебуз? Анын үчүн кайра эле жанагы элементы дегенди басып, бул жакта фигура деген бар. Фигурага кирсеңиздер, көптөгөн тегерек фигуралар чыгат. Тегерек, төрт бурчтук, үч бурчтук, ромб түрүндөгү, жылдызча түрүндөгү, стрелка, булут түрүндөгү ушундай көптөгөн фигуралар чыгат. Сизге эгер тоголок фигураны койгуңуз келсе, басып койсоңуз, экрандан чыгат. Аны каалаган түскө боесоңуз болот, каалаган размерде өзүңүз оңдоп алсаңыз болот. Түсүн кантип өзгөртөбүз? Ошол тегерекчени бассаңыз, бул жактан өйдө жакта свет деген бар. Светти тандасаңыз, бул жактан түрдүү светтер, түстөр чыгат. Күрөң кылып аласызбы, күлгүн кылып аласызбы, көк кыласызбы, ак кыласызбы, кара кыласызбы, түрдүү кылып өзүңүздөр өзгөртүп алсаңыздар болот. Мунун артына негизи бул фигуралар
артына текст жазыш үчүн же болбосо сүрөттөрдүн артына рамка катары колдонулат. Текст жазыш үчүн рамка катары. Түшүндүк, фигураны кантип коебуз? Тегерек, төрт бурчтук, үч бурчтук, жылдызча бардыгы ушу элементи деген жерде, фигура деген жерден таап коюп алсаңыздар болот. Кийин сиздерге дагы эмнени көрсөтүп берсем, таблица койгон. Ошол эле элементини бассаңыздар, таблица деген бар. Ошо таблицаны бассаңыздар, бул жака 4x4 болгон таблица чыгат. Муну азайтып көбөйтүп алсаңыздар болот. Кантип азайтып көбөйтөсүздөр? Мисалы, бул столб бит деп коебу, бул ячейканы бассаңыздар, добавить дагы көбүрөөк ячейка болду. А эгер удалить кылсаңыздар, удалить один столбец азая берет. Удалить строку, удалить столбец. Строка деген бул капталынан келатканы. 1, 2, 3. Бул жакта 3 строка турат, ал эми 2 столбец турат. Таблицаны ушундай көбөйтүп, азайтып, жылдырып алсаңыздар болот. Стрелкага келгенде бияка жылдырасыздар. Бияка жылдырып алсаңыздар болот. Муну чоңойтуп алсаңыз болот, кичирейтип алсаңыздар болот. Мунун ичине кандайдыр бир маалыматтарды жазууда, же болбосо кандайдыр бир тесттерди өткөрүүдө бул таблицалар сиздерге көмөктөшөт. Биз жаңы теманы баштадык. Бул жака элестетиңиздер, бул жакта өзүңүздөр Таштөөрү жөнүндө кыскача маалыматты берип атасыз. Таштөөрү жөнүндө сүрөттөрдү коесуздар, жаңы эле коюп сиздерге көрсөттүм. Таштөөрү жөнүндө сүрөттөрдү коюп алып, жөнүндө маалыматтар, жаңы тема айтып берип атасыздар да балдаргачы. Мына бул могул кылымда пайда болгон бир сүрөттү койдуңуз, ал сүрөт жөнүндө маалымат бергиңиз келсе, сүрөттү коюп алдык. Анан текст дегенди басасыздар. Добавить под заголовок. Бул жөнүндө маалыматтарды жазасыздар. Сиздерге оңой жолун үйрөтөйүн. Китептен терип отуруңуздар келбесеңиздер, бизде Google деген жардамчы бар, Wikipedia деген жардамчыбыз бар. Ушул эле баракчаны ачык калтырып коюп, сиздер Google'га кайрыласыздар. Google'га кайрыласыздар. Новая вкладка. Google'га кайрыласыздар да, мисалы Таштөөрү деп жазасыздар Google'дан. Барыңыздарды билсеңиздер керек Google'ду колдонгондо. Таштөөрү деп жазып аласыздар, кыргызча маалымат чыгат. Ошол жактан сиздер убактыңыздарга үнөмдөлүш үчүн, ар бир тамганы терип жазып отурбаш үчүн балдарга кызыктуу так жакта жерлерин копировать кылып көчүрүп аласыздар. Ал үчүн мынакей Таштөөрү деп жазып алганбыз. Алдыдагы маалыматты мышканын сол капталын бассаңыздар, негизги Википедиядагы маалыматтар бул такталган маалыматтар болуп эсептелет. Ошон үчүн Википедиядан көбүнчө издегенди аракет кылыңыздар. Мынакей кыскача өтө көп эмес, баардыгын көчүрүп алыштын кереги жок. Копировать деген билсеңиздер керек, Копировайтты билесиздерби? Google'дан копирование кылганды. Жекелер. Ооба. билебиз. Мен билбейм. Билбейм. Кээ бир эжекелерибиз билбейт экен да. Google'га Билбейм, кирип туруп, мышканын Ооба, билебиз, Гүлназ билебиз. кээ бир эжекелер билет экен, кээ бир эжекелерге да биринчи көрүнүшкөн. Мышканы басып алсаңыздар, сол жагын басып алсаңыздар, мынакей ушундай көк болот, анан текстти белгилейсиздер кайсыл жакка чейин. Кыскача, мисалы, ушул маалыматты биз азыр презентацияга киргизебиз. Ушинтип белгилеп алдык дагы, мышканын оң жагын бассаңыздар, копировать деп чыгат.
копировать кыласыздар дагы. Баягы презентациябызга кайтабыз. Тарых болчу. Баягы тарых презентациябызга кайтабыз. Бул жерге добавить подзаголовок деген көк болуп калгандан кийин вставить кылсак, мынакей Google'дагы биз Википедиядан тапкан маалыматыбыз бул презентациябызга келип түшөт. Копировать, вставить, көчүрүү, коюу, кыргызча айтканда. Бул жер Таштоору жөнүндө болчу. Кыскача маалымат. Өтө узундун да кереги жок. Мен азыр узунураак алып болдум окшойт. Таштоору деп коесуздар дагы. Бул жагына ошого ылайыктуу сүрөт, анан кыскача маалымат. Балдарга бересиздер. Көбүнчө сүрөттөрдү колдонсоңуздар, анан ооз-эки ошол сүрөттөр жөнүндө айтып бергениңиздер дагы балдарга көбүрөөк жагат. Жана биз Таштоору деп издегенбиз, Таштоорунда кескич, чукугуч, кыргыч деген 3 гана буюм болгон эмес беле? Ошолор тууралуу айтып берсеңиздер болот. Мисалы, жакта отту кантип күйгүзүшкөн Таштоорунда, ушулар жөнүндө айтып берип, булардын аттарын жазып койсоңуз болот. Мисалы, кескичти коюп, кескич деп жазып койсоңуздар, балдарга бул кескич экен. Кыргычты коюп, кыргыч экен. Үңкүрлөрдө жашашкан экен деп балдар билет да. Ал кезде адамдар эмне менен тамак жешкен, кантип тамак жешкен, аңчылык, ошол убакта аңчылыктар болбоду эле. Ошолор жөнүндө сүрөттөрдү ошого ылайыкташтырып туруп коюп койсоңуздар болот. Бул жерде ыңгайлуу сүрөттөр жок болсо, сиздер жанагы эле Google'га кайтасыздар. Сиздерге ошону көрсөтүп коеюн. Google'га кайтасыздар. Жана Google'га кайтып, бул жерден издейбиз, Таштоору деген жазуу болчу. Ошол жерден картинкаларды карайбыз. Бизге жага турган. Бул жерде уже даяр презентациялардын картинкалары да бар экен. Аларды да колдонсоңуздар болот. Бирок сапаттуу кылып өзүм жасайм десеңиздер, бул жерде Таштоору убагындагы таштардын калдыктары, чыныгы, буюмдар, адамдар колдонуп кеткен, таштап кеткен ушундай баалуу буюмдар, же болбосо алардын колдонгон идиш аяктары тууралуу жөнүндө экен да. Буларды көчүрүп алсаңыздар болот. Гүлназ, ошол интернеттен сүрөт, видеону көчүрүп, анан биздин презентациябызга кантип коюп ошону көргөзүп берсең жакшы болот эле. Мына ошону көрсөтөм азыр. Бир сүрөттү таптык, тандадык. Мисалы, мен бул таштарды тандап жатам. Муну сохранить картинку дегенди басып алабыз. Анан загрузки дегенди тандайбыз бул жакта. Же болбосо өзүңүздөр бир папка атайын, папка таап коюңуздар, атайын ушул презентация үчүн. Мен загрузкиге эле көчүрдүм, сохранить. Бул сүрөт көчтү. Эми баягы презентациябызга кайтабыз. Бул бир ноутбуктун ичинен же бир телефондун ичинен эле бат эле жасалат. Сиздерге бул азыр оор көрүнүп жатса керек. Баягы презентациябызга кайтабыз, азыр мага атай берет. Баягы презентациябыздын ичине жанагы мен Google'дан көчүргөн сүрөттү коём. Анын үчүн баягы загрузкини басабыз. Загрузить файлы. Загрузить файлга кирсек, мен көчүргөн сүрөт чыгат. Сиздерге азыр ачылбай калат экен бул жактан. Загрузить файлын кылсаңыздар, баягы сиз көчүргөн сүрөттүн папкасы ачылат.
ошону ачып туруп бул жака койсок көчөт азыр. Көрүнүп жатабы? Баягы мен көчүргөн сүрөт бул Canva'нын ичине кирди. Аны алып туруп бассаңыздар, ошо сиз көчүргөн сүрөтүңүз презентацияга коюлду. Эми бул жөнүндө маалымат бересиздер. Бул кайсы кылымдагы таштар, эмне болгон таштар, же болбосо балдарга суроо берип койсоңуздар болот. Бул буюмдар беле же эмне эле деген сыяктуу мындай балдарга ойлондура турган, таң калтыра турган, Азыр мугалимдер үчүн дагы бир жакшы нерсе айта кетейин. Балдарга кечке эле маалыматты куюу берген бул өтө эффективдүү эмес да. Кечке эле мындай болгон, тигиндей болгон деп айтып бере берген өтө эффективдүү эмес. Алар көрөт, угат, калып калат. А эгер аларга суроо талап жаратсаңыздар, мисалы бул ташты коюп коюп, бул сүрөттү коюп туруп, балдар булар эмне деп ойлойсуңар? Же болбосо булар менен адамдар мурда эмне кылышчу эле деген суроону коюп койсоңуздар, балдарга сынчыл ойлом иштейт да. Критическое мышление деп коет го. Ошол иштеп баштайт. Бул эмне болду экен деп алар өздөрү ойлоп таап, өздөрүнүн варианттарын сунуштайт, өздөрүнүн ойлорун, өздөрүнүн мындай фантазияларын айтып берет да силергечи. Ошондо гана балдарда эс тутум мындай жакшы болот. Эжи ушул сабакта бизге суроону берген, мен монтип жооп бербедим беле. Көрсөм мындай турбайбы бул деген нерсе балдарга жакшы эффективдүү болот. А эгер кечке эле ташторумда болгон, таштор дегендей болгон, ташторумда мындай болгон деп кечке эле балдарга маалыматты кулагына тыга берсеңиздер, аларга бир аз эффективдүү аз болот да, эффективдүүлүк. Маалымат кабыл алуу балдарга бир канча мүнөткө чейин эле го. Бир 45 мүнөт сабак өтсөк, алардын кабыл алуусу бир 10-15 мүнөттө иштейт. А эгер ошо кабыл алуунун ортосунда балдардын мээсине бир аз нагрузка кылып, суроо жоопторду аралаштырып, оюндарды, аларды ойлондура турган, өздөрүнүн оюн айта турган бир кандайдыр бир ыкмаларды колдонсоңуздар, балдарга сонун эффективдүүлүгүн берет. Ошо сабактын максаты өзүнө жетет деген үмүттөмүн. Мынакей сиздер Google'дан көчүргөн сүрөттү Canva презентациясына коюп алдыңыздар. Бышыктоо иретинде алдыда дагы көптөгөн оюндарды жөнөтөм сиздерге. Бышыктоо иретинде мен азыркы эле айткандай суроолорду бересиздер, видеолорду коюп туруп, бул кайсы доордогу видео, же болбосо бир звук койсоңуздар болот. Видеону кантип коесуздар? Ал үчүн өзүңүздүн компьютердеги же телефондогу видеону баягы эле загрузитти бассаңыздар, бул жака көчүп калат. Мына мен мурдагы көчүрүп койгон видеолорум бар экен. Мисалы, мынакей мурунку бир көчүрүп койгон видеолорум бар экен. Балдар палатка чогултуп аткан. Муну презентацияга кошуп койсоңуздар болот. Көрдүңүздөрбү? Бул видеону кошуп койсоңуздар дагы, кошуп туруп Google'дан көчүрөсүзбү же өзүңүз барып бир сабагыңыз боюнча бир нерсе тартасызбы, ошо видеону презентацияга кошуп, бул жагына суроо берип коесузбу же өзүңүз билесиз, өзүңүздүн фантазияңызга, өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга жараша иштейт. Ошондой эле бул презентацияга сиздер дагы эмнени кошсоңуздар болот? Үй тапшырманы кошуп кетсеңиздер болот. Үй тапшырма деп туруп, бул жактан элементин тапсаңыздар, үйдөн сүрөт турат, домашний задание. Жөн гана үй тапшырма деп жазып койбой эле, балдардын эс тутумуна жакшыраак алыш үчүн дом деп койсоң, дом деген сөздү издеп, бул жактан үйдүн сүрөттөрү чыгат. Үйдөн эмнени тартып келесиңер, эмнени жазып келесиңер, же эмнени изилдеп келесиңер, карагыла балдар деп туруп, бул элементти койдук үйдү. Үйдүн сүрөтүн өзгөртүп алсаң, цветин өзгөртүп алсаңыздар болот. Жашыл, кызыл кылып деп туруп, бул жагына үй тапшырма. Үй иши деп коелу. Үй иши деп жазасыздар дагы, анан кайсы тапшырманы бересиздер. Мисалы, 12-чи бет кроссворд түзүү. Деп ушинтип жазып койсоңуздар болот. Дагы сиздерге кандай суроолор пайда болду эжекелер? Убактыбыз бир аз келип калды окшойт. Сиздерде эмне суроолор болуп атат? Жооп бере салайын. Бар эле.
мисалы PowerPoint'та биз музыка коебуз го, мисалы сабак жаңы өтө баштаганда гимнди коюп, же болбосо бир кыргыздын күүсүн коюп, анан сабак бүткөнчө ошол күү биринчи слайдтан экинчи, үчүнчү слайдка чейин мындай эгчип иштеп кете алабы, же биринчи слайдтан экинчи слайдка өткөндө өчүп калабы. Ошол эле үн, Ооба, ошо үнүн коштоосу, үндү кошуучу дагы. PowerPoint кандай болобу дейт да? Үн коштоо болгондо сиз видео жасашыңыз керек болуп калат. Бир презентациядан экинчи презентацияга өткөндө, албетте бул жака үн койгондо бир эле презентациянын ичинен бир эле үн кетет да. Аудио койгондо. Ошол эле жасаган презентацияңызда азыр презентация жасабасызбы? Ошо презентацияны MP3 түрүндө сохранить этип алсаңыз, сиз балдарга өзүңүздүн үнүңүз менен эмес, башка бирөөнүн үнү менен сабак өткүңүз келет, Муну поделиться кылып сохранить этип атканда MP3 вариантында сохранить этип алабыз. Скачать басып, тип файла деп турбайбы? Сизге көрүнүп жатабы? Азыр. Полный экран кылып бере аласызбы? Полный экран кылып. Эми көрүндү. Көрүнүп атат, Мынакей. Бул презентацияны жасадык. Анан буга үн коштоо керек болот атса, бул презентацияны жасагандан кийин поделиться, поделицияны басып туруп, бул жерден карасаңыздар скачать деген бар. Скачатьты карасаңыз тип файла деген бар. Кандай типте көчүрөсүздөр? Муну сүрөт кылып отдельно ар бир презентацияны өзү сүрөт кылып чыгарып алсаңыз, PNG-ни тандайсыз. Видео форматта чыгарам десеңиз, видео MP4-ин тандайсыз. PowerPoint кылып чыгарам десеңиз, PowerPoint-ты тандайсыз. PDF файл, китеп түрүндө кылып сактайм десеңиз, PDF-ти тандайсыздар. Ал эми сиз азыр айтып жаткан видео кылып сактап алсаңыздар, видео болуп сохранить этилет. Бияқта да бар. Анан бияқта да бир суроо да бар да, мисалы, бир слайд, мисалы, по щелчку можно отодвинуть, мисалы, щелчокту басып жылдырып, же болбосо минута, секунда коюп коюу деген барбы? Бул жердеби? Мисалы, биринчи слайдтан экинчи слайдка өзү дароо өтүп кетүү боюнча, мисалы, PowerPoint'та минута коюп коебуз го, же секунд коюп, какой-то бир ограниченное время коебуз го. Жок, мунун ичинде андай жок. Мындай жок, ошондо өзү эле автоматически кол менен. Ошол эле презентацияны сиз поделиться кылып туруп, PowerPoint форматында сактап туруп, PowerPoint'тан минута коюп койсоңуз болот. Ошондой эле, мисалы, ошол эле картинкалар сиздерге мисалы кызык болуп атса керек. Картиналар, сүрөттөр, PowerPoint'та мындай сүрөт, графикалар жок да. Ошондой эле, мисалы, PowerPoint форматында сактап туруп, бул жакта көрдүңүз, стандартный PDF файл, анан PPTX деп турат. Бул PowerPoint кылып сактайт да, PowerPoint. Ошентип сактап алсаңыздар, анан кийин PowerPoint'тан ача берет. Ошол жерден ачып, минута секундасын кое берсек боло берет, Ооба. Рахмат, чоң рахмат. Дагы кимде кандай суроо бар? Убактыбыз аз калды бүгүнкү сабак боюнча. Жылдыз эже, рахмат сурооңузга. Гүлсер сакталабы? Бул сабакты азыр мен бир программа көчүргөн болчумун, сактаган боюнчачы. Аны азыр көрөбүз. Эгер бул сабак азыр сакталбай калса, мен видео сабак жөнөтөм. Кантип презентация жасайт? Баары видео сабактар бар. Азыр программанын биринчи күнү болгондуктан мен ошону пробный кылып көрүп атам. Азыр сакталбай кала турган болсо, видео сабакты жөнөтөбүз. Видео сабак жөнөтпөсөң, мен бул жакта ноутбукта отуруп жакшы түшүнбөй калдым да.
жазып аткам да анан. Сиз Canva программасын ачып көрдүңүзбү, эже эже? Ооба. Ачып бир ар жак бер жакты чукулап издей берсеңиздер, бат эле үйрөнүп кетесиздер. Видео уроктор кайда? Canva'ны ачканда бuyog'ini qarab, баарыбыз эле орусча түшүнөбүз да, анан каягында эмне койсо болот, эмне кылса ошентип эле өзүңүздөр үйрөнүп кетсеңиздер болот да. Эме Гүлнар, ушул сабагыңды кайра сохранить этип, анан видео урокторуң болсо кетирип койсоң, мен Canva'ны ачтым, ачып, бирок соткадан да ноутбукум интернет тартпай койду, үйдөмүн да жумгалда. Анан дагы мен мектепке апарып да иштеп көрөм, жазып алдым сен айтып атканыңды. Анан түшүнбөгөн жериңди видеоңан кайра ачып көрүп алайын, Болуптур эжеге. Да суроолоруңуздар болсо, группага жазып бериңиздер, мен жооп бергенге аракет кылам. Группага баарыңызга жазганга ачып койдум. Да, ким суроо берет? Менде суроо болуп аткан, мол, мен телефондон көчүрдүм да Canva'нычы. Анан ачканда биринчи эме деп сурады да, бул кандай цель менен колдоносуңар депчи, профессиональный или учащийся, анан университет, техникум, училище депчи. Анан мен ошонун эме профессиональный педагогсуз да, педагог деген бар бекен? Учитель деген чыгат болуш керек. Педагог деген жок экен да, ошол учащийгосяны бассам мен теге ссылканы копировать эт, эме деп сурап туруп алды да, теге классный руководительге эме кылса, ушундай сыяктуу кылыпчы, ал мындай окуучуга ылайык экен да, кыскасы. Анан мен профессиональныйды бассам, что-то могул шаблондорду, тарых эме дегендерди таба албай калдым да. Эжеге профессионал баса бериңиздер, любой эле баса берсеңиздер, анан поискке кирип эле презентация по историю. Ошо Canva'нын биринчи бетинде чыгат да. Презентация по историю. Накистер көрөсүңүздөр. Мен бул жерден азыр болгон шаблондорду көрүп чыктым. Там сертификаттарды, могу чакыруу, кыскасы ошонун баарын бул жерден тапсаң болот экен да, негизичи. Болот, болот. Өзүңүз каалагандай өзгөртүп алсаңыздар болот. Анан ошол жерден ошондо мен поискке эле жазып эме кыла береткенмин да, андай. Бул Canva негизи ошо орусча издеш керек да. Презентация по истории, презентация по математике деп. Эгер кыргыз тил мугалими болсоңуздар, жөн гана презентация для урок деп койсоңуздар, мындай болжолдуу түрдө презентациялар чыгат. Анан ошону өзүңүздөр кыргыз тилинде темаңыздарды жазып, өзүңүздөрдүн өтө турган маалыматтарыңызды жазып, анан мен үйрөткөндөй кылып, элементига кирип, сүрөттөрдү кошуп, загрузкага кирип, өзүңүздөрдүн сүрөттөрдү кошуп, Google'дан карап кошуп жасап алсаңыздар болот. Түшүнүктүү. Чыкты. Издесем чыгат экен, рахмат ошону. Бул ошо PowerPoint'ка караганда бир аз оңоюраак программа да. Ичинде жана элементлери менен, ошолар менен айырмаланып турат. Сабак кайра качан болот, экинчи сабак? Кийинки сабакты мен группага жазам. Группада айтып турам, эмне сабак, эмне тема, качан болот. Сиздерге ыңгайлуу эле ошол убакыт? Группада аябай аз болуп атабыз эле, бирок жакшы, бул нерсе жакшы экен. Офис программалары боюнча мен өзүм информатикмин, жакшы эле билем да, ошого катышпай койсом деп ойлоп атам, бирок жана кошумча программалар дагы берилет экен го. Ошол учурда катышсам болот да. Болот. Интерактивдүү сайттар менен тиркемелерди үйрөнсөм да мен. Чоң рахмат сага, жакшы болду. Эч нерсе эмес, эң негизгиси сиздерге жугумдуу болсо болду. Ушул өтүлүп жаткан сабактан пайда алып, өзүңүздөрдүн убактыңыздарга, өзүңүздөрдүн билимиңиздерге пайдасы тийгизсе болду. Кийинки сабакка көрүшкөнчө баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Суроолор болсо группага жазып койсоңуздар болот. Баарыңыздарга жооп бергенге аракет кылам. Наргиз эже, окуп жатам. Наргиз эже. Асыл кетти окшойт. Физика боюнча сүрөттөрдү каяктан тапсам болот? Эмнелерди? Физика боюнча. Физика боюнча.
Сүрөттөрдү Google'га кирип туруп кайсы темага издеп атасыз? Мисалы, Ньютондун закону деп, закон Ньютона деп жазсаңыз, картинкалар толтура чыгат. Ошолордун бирин скачать этип, кайра Canva'га кирип, загрузкиге кирип туруп, загрузить файлы кылып, ошо скачать эткен сүрөтүңүздү бул презентацияга кошуп койсоңуз болот. Майрам кандайчы? Сиз болуп жатам? Же басылып кетти колуңуз? Ошо эжекелер, саламатта калыңыздар. Эгерде сиздерге пайдалуу болуп жаткан болсо, сиздерге ушу сабак өтүүгө кандайдыр бир пайдасын тийгизип жаткан болсо, мен абдан кубанычтамын. Дагы суроолоруңуздар болсо, группага жазыңыздар. Дагы сапаттуу кылып өткөнгө аракет кылам мындан дагы. Анан видео сабактарды жөнөтүп коем группага. Саламатта калыңыздар. Гүлназа, Рахмат. Ой, эжеке отам. саламатсыздарбы? Мен кирип калдым, кечиресиздер. Сабакты ушу кичиреке жылдырсак кандай болот? Мен аны да ойлонуп көрөйүн. Мен азыр жетише албай калат экенмин да, сабакта педсоветтен чыгып, бир аз эме болуп калды, тоскоолдук болуп калды да. Кааласаңыздар, суббота, воскресенье күнү кылып тура алам да. Азыр сакталган варианты барбы азыр бүгүнкү сабактын? Азыр мен бир программаны иштеткем, ошол программа сакталып калган болсо мен жиберем. Эгер сакталбай калган болсо мен видео сабакты жиберем. Кыскача видео сабагым бар. Группага тастап койсоңуздар, ошо боюнча карайлы, э? Макул, рахмат. Болуптур. Чоң рахмат. Гүлназ кинеле. Күндөгө лайктасак сонун болмок. Суббота, воскресенье күнү өткөнгө аракет кылайын анда. Чоң рахмат. Макул, анда эжекелер, саламатта калыңыздар. Кечиресиздер, сиздер эме кыласыздар, үй тапшырма, ар кимиңиздер ушул боюнча бир темасын, сабактын темасын, анан жаңы темага өбөлгө түзүү, анан ушу тема боюнча бир аз маалымат бересиздер. Сиздер азыр барыңыздар эле сабак берип жатасыздар да, ошол өзүңүздөрдүн предметиңиздерден өзүңүздөрдүн бир тема тандап алып баштай бериңиздер. Мен текшерем, кимде кандай катачылыктар, эмнени көбүрөөк жазып койду, ошолорду айтып, анан кайра өзүңүздөргө жөнөтүп турам, э? Азыр группага жазам үй тапшырма боюнча. Ошол, саламатта калыңыздар, эжекелер, абдан кубанычтамын сиздер менен иштешип жатканыма, сиздерге бир аз болсо да пайдам тийгизип жатканыма. Саламатта калыңыздар.